Чоң Алайда 50 медик 2500 адамга бекер медициналык жардам көргөздү. Иш-чара алыскы Чоң Алай районундагы эрте жазда жер титиреген аймак Карамык жана Каратейит айылдарында өткөрүлдү. Шарты катаал тоолуу аймакка жардам көргөзүү демилгесин Дениз Ак эл бирикмеси тарабынан уюшулду. Ар дайым өз ыктыяры менен элдин саламаттыгына кам көргөн дарыгерлер эл саламаттыгын дыкат текшерүүдөн өткөрдү. Deniz Ак аты-энеден Deniz Ак бала төрөлөт. Ал Deniz Ак бала биздин келечегибиз. Биздин Deniz Ак эл ассоциациясынын негизги максаты тоолуу райондордогу аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө жана социалдык жактан муктаж үй-бүлөлөргө медициналык жактан кам көрүү болуп эсептелинет. Кылып аткан иштердин бардыгы акысыз. Себеби дегенде ассоциациянын врачтары жүрөктөн текшерип, бардыгы ушул бир сооп иштерин кылып, аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө бир колунан келген жардам берейин деген врачтар топтолуп, ушул ассоциацияны түзгөнбүз да. Акысыз бекер медициналык жардам берилерин уккан жергиликтүү тургундар алдын ала кезекке туруп, бардык органдарын текшертүүгө ашыгып турду. Бул арада Дениз Ак эл бирикмесинен барган бардык кызматкерлер өз жабдыктары менен эл тейлөөгө даяр болуп турду. Ден соолугун текшертүүнү каалаган жашоочулар көп болгондуктан алдын ала улуу мундун өкүлдөрү жана жаш балалуу жашоочулар биринчи каралды. Азыр ушу УЗИге дагы көрүнөйүн. Мурда бир өпкө неме бооруң ооруйт деп бир неме кылдылар. Азыр дагы боору ички аппаратымды көрсөтөйүн деп келдим кубат. Ден соолук боюнча бардык немелер келди, приспестер бардыгы келди. Бардыгы бир катар көрүнүп чыктык. Балдарымды дагы, өзүмдү дагы үйлөрүм семья аз менен бир катар медосмотрдан өттүк. Биз эми жол алыс болгондуктан эч качан областка барган жерде дагы бир той менен иш менен барсак кайыр, эч кандай больницага мына жерде келгениңер үчүн чоң рахмат. Ошол жер титирөөдө элибиз өтө жапа чегип, стресс болгон. Ошол убакта врачтар деле келишти, бирок мына силерге окшош УЗИ менен келген эмес. Мына азыр мына врачтар коштон келген врачтар УЗИ менен аппараттары менен келип, элди текшерип, чоң жардам кайрымдуулук кылып атат. Буларга Алла разы болсун. Кыргызстандын аймагындагы калктын 80%га жакыны өз ден соолугун убагында дарыгерлерге көргөзбөйт. Качан гана оору күчөгөндө медиктер жардамына муктаж болушат. Мындан улам Дениз Ак эл бирикмеси Кыргызстандын алыскы, тоолуу, шарты катаал айылдарга бекер медициналык жардам көргөзүүнү колго алган. Ар кандай оорунун дарылагандан көрө алдын алып, убагында дарылаган эң чоң нерсе да. Оору тез айыгат. Анан биз ушундай келип текшерген учурда элдердин оорусу аз болот. Ошондуктан элдер муну сүйүп, бардыгы күтүшкөн, аябай күтүп, анан келип көрүп жатышат. Акысыз жол элдин саламаттыгын көрөлү деген ой. Кудай буйрса эми 100% камсыз кылбасак дагы, көрүп албасак дагы, эми бир 60-70% көрүп чыгабыз деген ойдобуз. Эл саламаттыгын көрүп, жардамын берип жаткан Дениз Ак эл бирикмеси оорулууларга керектүү болгон медициналык жабдыктарын кошо ала барышкан. Бул күнү дарты бар адамдардын оорусу аныкталып, абалы оорлошкондорго биринчи медициналык жардам көргөзүлүп, айрымдарына ооруканага жатуу сунушталды. Мындай иш-чараларды көп райондордо, мисалы айтып өтсөк, Өзгөн районунда, Кочкор Ата шаарында, Карабан районунда жана Ош шаарындагы мүмкүнчүлүгү чектелген, аз камсыз болгон жатак үйлөрүндө дагы өткөрүп жүрөбүз. Мындай иш-чараларыбыз муну менен токтолбойт. Чоң Алай элинин дагы келип белгиле деген суранычтары көп эле болуп атат. Мындан кийин дагы Кудай буйрса келебиз бул жака. Бизге жакты, абасы жакты, эли жакты дегендей. 2 күндүк текшерүүнүн жыйынтыгында Чоң Алайда кан басымы жогору адамдар көп катталды. Мындан тышкары жаш балдарга тиешелүү болгон оорулар да бар.
Мына ушундай иш-чаралар Дени Сак эл бирикмеси тарабынан мындан ары да уюштурулат.